Assalamu alaikum, hurmatlı İsa Aslov YouTube kanalımızın katılışları. Kutmanды күшуак кечиңиздер менен. Чынында бул видеону тартыш менде мага чынында кыйын болуп атат. Неге дегенде биздин желек көрүнгөн метродо көрүнгөн бир мусорда жаткан видеодон көрүп чынында аябай капа болдум. Туугандар, миллионго жакын кыргызстандыктар Россияда эмгектенебиз, анын көбү Москвада. Ооба жакшы, кыргыздардын сервиси болсо, кыргыздардын чайканасы болсо, кыргыздардын клиникасы болсо, кыргыздардын мойкасы болсо жакшы, ооба сүйүнөбүз, барабыз колдон келишинче. Бирок ушул ишкерлер визитка жасаганда кыргыздын желегине ошол жерге койбой эле коелукчу туугандар. Суранып кетет элем силерден. Чынында суранып кетет элем. Азыр байке өз мага видео жөнөттү. Чынында капы болуп, катуу сүйлөптүр. Мен бул жерде бир клиниканын визиткасына биздин желек бар экен. Не только бул клиникада, бул Москвада көптөн бери жүрөм мен чындачы. Бардык эле визиткада кыргыздын желегин коюп алабыз да. Анан метролордун жанына таркатабыз. Эми колуну бир адам сунса, жүзү жылуу албай кое албайсың да. Мен тууган депчи. Бул жакшы, өнүгө берелик, өсө берелик туугандар. Бирок желекти койгондон кийин бир керек болгон адамдарга берелик, же болбосо аны көчөдө таркатпайлык. Алгандан кийин эми түшүнгөнүбүз бар, түшүнбөгөнүбүз бар дегендей. Аны алгандан кийин мусорго ыргытып салып атат да көбүчө. Же болбосо жерге ыргытып коюп. Биздин желек бул өтө баалуу нерсе да, бул жерде жата турган нерсе эмес туугандар. Ошол клиникасы барлар, же болбосо бир сервиси бар, чайканасы барлар ушундай реклама кылыңыздар келсе, өзүңүздөрдүн жүзүңүздөр менен чыгып, ушул жерге сүрөтүн көрүп коюп болчу желекти ордуначы, чынында да. Мына мусорда жатканга ылайыктуу нерсе эмес да бул желекчи, бул желек оюн эмес. Азыр байке өз видеодо айтып атат, мына депчи ошол визиткада кыргыздын желеги бар экен, өзбектин желеги бар экен, казактын желеги бар экен. Мына өзбек тууган дейт, мына өзүнүн желегини жыртып алып кетиптир дейт. Намустуу экен ошол өзбек деп атат, мындачы. Андай кылбайлык туугандар, андай кылбайлык. Ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Чынында жаман капа болдум, Капа болдум чынында. Өнүксөк жакшы, өссөк жакшы, бирок визиткаларга желекти сүрөтүн койбой эле коелук. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli жердештер, hurmatli кыргызстандыктар. Бул нерселерди мен Советский метродан таптым. Көрдүңүздөр, бул рекламаларды. Мусорда жатат, видеолор деле бар менде бүт. Бул мен намысымда ушул дейт турбай. Бул мен флагым, бул акыркы демеке мен ушул үчүн мен мактанып сыймыктанып жүрөм да туугандар. Анан өзбек тууган тириккен бирок намыстуу экен. Карасаңдар да ошо өзбек тууган өзү флагын мындайынан кесип алыптыр. Мен кайрылганым зубнойлор, номер ушулар эгер сүрөт таппай калсаңар, рекламага. Моонун ордуна мен сүрөтүм чапта калачы, хорошо? Башкаларын чаптабай эле койгула. Сүрөт деге чаптаганга келсе, мен сүрөтүм жиберейин, мен сүрөтүм чаптап туруп реклама кылып, ушу акча тапкылачы силер. Суранчы силерден, ушундайыңар токтоткулачы, ушу рекламалар биздин флагтарын кордоп, мусорго таштабай. Мен тапканым ушунча, тиякта жаткан, канчасы жаткан мен байкабай өтүп кеттим аны. Тети таратып аткан кызга кайрылсам, мен ушул үчүн акча табам. Менде күнөө жок деп атпайбы. Анын ал кыздын да сүрөтүн тартып алган. Ушундай токтоткула, башка реклама кылгыла, бирок биздин флагтарды кордоп мусорго. Тетиги эмеде телефондо мындай прямой чалып туруп айттым. Эгер ошондо сүрөт таппай калсаңар, атаңдын, мамаңдын сүрөтүн кой, айтаңдын сүрөтүн кой дедим. Эгер алар деле жетишпей калса, айт дедим, мен сүрөтүм койгула деп айттым. Эки жол чалдым, экөөндө тең эметтим, өчүрүп саллар. Вообще андан чалсам албай койлар тигилерчи. Чынында мен уялам да. Чынында мен уялам андай нерседенчи. Мына туугандар, видеону көрдүңүздөр. Чынында өкүнүчтүү. Өз оюңуздарды комментарий жаза кетиңиздер. Ушул видеону бизнес кылып жаткан, визитка таратып жаткан, визитка кылган кыргыз бордошко жөнөтүп коюңуздар. Ушунчалык каласа өзүнүн сүрөтүн коюусун дагы
ошол желектин ордуна коюп туруп тарката берсин. Чындап да ошол жүзүнүккө дагы кыргыз экен деп туруп бара берелик мисалы да. Аманда туруңуздар туугандар. Эмоция калтырып катуу сүйлөп койсом кечирип коюңуздар. Чынында өкүнүчтүү бул нерсе. Көңүл кош карабастан бул видеону ошондой визитка жасаган туугандарга, группаларга таратып коюңуздар. Элге жетсин туугандар. Бул өкүнүчтүү, бул метролордо жата турган нерсе эмес, бул биздин желекче Мусулда жата турган нерсе эмес бул. Аманда туруңуздар. Көрүшкөнчө. Жарнамалар боюнча өдөөдөгү номерлер кайрысаңыздар болот. Каналга каттала кетиңиздер. Буюрса бул каналда жакшы нерселерди, жакшы жаңылыктар сиздерге чыгарып бөлүшүп турабыз. Аманда туруңуздар. Аты жөнүм Садырло. Рахмат.